Кимде ким акыйкатты билсе, кимде ким Аллах Тааланы туура тааный турган болсо, анда Кудайга дома тартпайт. Анткени Кудай Таалам Кур'ани Каримде айтат: Аллах Субханаху ва Тааланын илими бардык нерсени толук камтып алган. Кудайым бардыгын билип турат. Кудайым караңгы түндөгү, кара жердин алдындагы кара курттун кантип кыймылдаганын даана көрүп жасандыбай билип турат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кудайым көрбөйт, билбейт деп кабинетке бекинип алган болсоң эле бардык орну түшүп калат деп ойлобо. Эртең бардык ачык чыгат. Муну турган коюу туман тарайт. Анан ким ачан, ким эшечен экендиги бардык ачыкка келе турган болот. 40 жылдан кийин, азыр 40 жылда эмес, 4 жыл эле болуп калды, урматтуу бир туугандар. Азыр 4 ай эле болуп калды. Ошондуктан адам манчылкабаш керек, эмне этият болуш керек. Кудайым бардыгынан улуу, бардыгыбыз Кудайдын кудурети астында, бечарабыз бардыгыбыз. Аллах Таала, урматтуу бир туугандар, бардыгын билүүчү жана бардык нерсени өзүнүн ордуна коюучу. Ал-Хаким эмне? Ар бир кылган иши хикматтуу, ар бир кылган иши өз ордунда деген сөз. Тарикат илиминде макамука хайсу ахамака Аллах. Сенин ордуң Кудайым олтургузган жер, Кудайым тургузган жер. Ошол азыр сенин ордуң. Бирок ойлобо, ошол сен үчүн жыргал экен же курал экен деп. Балким сен үчүн чындап эле жыргал, балким сен үчүн чындап эле курал болуп эсептелет. Адамдын ким экендигин аны жараткан зат билбейби? Адамга эмне нерсе керек экендигин аны жараткан зат билбейби? Жараткан зат өзү Ал-Латиф, пенделеринин мээримдүү жумшактагы Ал-Хабир, бардыгын көрүп турат, билип турат. Кимде ким Кудай жөнүндө терең түшүнүккө ээ болсо, Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Маңдайыңа жазылган нерсе ал сөзсүз келет. Адамзаттын бардыгы чогулуп, саң аны бербей кое турган болсо, ал бере албайт, ал сөзсүз түрдө келет. А бирок маңдайыңа жазылмаган нерсе, башың таш курсаң дагы, адамзаттын бардыгы кааласа дагы, анын сага келбестиги анык нерсе. Ошон үчүн Аллахтан тагдырды туура түшүнгөн, Кудайым көкүрөгүнө түшүнүктү салган адамдар Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: Кудайым кайсы бир пендесине, кайсы бир инсанга жакшылык, оомат каалай турган болсо, динди аны факих кылып коет. Динди туура түшүнөт, диндин акичүксүн бамдап билет, ислам акыйдасы боюнча туура маалыматы бар деген адам, урматтуу бир тууганым. Мына ошол адам эч качан нааразы болбойт, Аллахтын тагдырына дайыма ыраазы болот. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَفَتْهُمْ. Эгер ошол адам алым болбосо дагы, бирок Кудайды мына ушул аятын биле турган болсо, ошол бул адамга жетиштүү.